Бала десе жарктай түшөт кабагым, балдай таттуу ар бир бала карагын. Бала үчүн канча күйсөң жарашат, бүт билимим балдар үчүн арнадым. Саламатсыздарбы? Мен Разакова Санира Абдурахмановна, Баткен облусунун Лейлик районунда 1986 жылы жарык дүйнөгө келгем. Тарбиячы бул бала менен дүйнөнүн ортосундагы элчи. Тарбиячылар ушундай касиетке ээ болгон жан. Баланын көз алдында жаш бойдон кала берет. Тарбиячылар бүгүнкү күндүн эң жөнөкөйү, а бирок эртеңкинин эң улуу инсандары. Мына ушундай жөнөкөй, улуу инсандардын катарында бар экендигиме сыймыктанамын. Бала бакыт ата менен энеге, баласын ишенишпейт эч кимге, бирок жалгыз мугалимге ишенип берет бизге сугарсын деп билимге. Ишеничин актап ата эненин, ишеничте тынбай иштеп келемин. Ийне менен кудук казган сыяктуу, ийгиликке балдарымды жеткиремин. Ийгиликтин ченеми жок, демек ага жетүүнүн жолдору чексиз. Бул эмгек жолумда көптөгөн ийгиликтерди багындырдым. Алардын эң алгачкы ийгилигим баланы таанып биле алдым. Мен күн сайын, жыл сайын ийгиликке жетишем. Анткени эч нерсе билбеген балага сүйлөтүп, ырдатып, бийлетип, сандарды санатып жатамын. Бул мен жараткан эң чоң ийгиликтерим. Бул кесип ар тараптан татаал болсо, ар тараптан сыймыктуу. Бул кесип жогорку билимди гана талап кылбастан, жан дүйнөнүн күчтүүлүгүн, чыдамкайлыгын, эрдикти талап кылат. Мен өз үйүм балдардын ички дүйнөсү, кулк мүнөзү, жүрүм-туруму, көз карашы мага күзгүдөн чагылгандай көрүнүп турат. Ар бир баланын эмгеги, билим алуусу мен үчүн кымбат. Өзүмдө болгон бардык күчүмдү, билимимди окуучуларга жумшаймын. Максатка жетүү менен токтоп калбастан, талыкпай изденүү жаратуу керек. Алдыма койгон жана аткарыла турган максаттарым: биринчиден, адеп ахлактуу, ар тараптуу дени сак өнүгүү. Экинчиден, ата-энелер байланышын түзүү аркылуу урмат сыйга, ишенимге ээ боло алам. Ааламга жол айылдан башталат демекчи. Балдарды өз айылынын сүйүүгө, айлана чөйрөнү көздүн карегиндей сактоого тарбиялайм. Ала тоолуу ак калпактуу кыргыздын наркын сактап, салтын барктап